Бакырдан келет экен, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан экен, 3 нерсе адамды ийгиликке жеткизет дептир. Авал биринчиси көрүнө да, көмөскө да Алладан коркуу экен, көрүнө да көрсө. Экинчиси кедей болуп турсаң, жардылыкта дагы, өтө бай болуп кеткен болсоң да, дайыма орточо болуу. Үчүнчүсү кубанычта да, ачууланууда дагы адилеттүү болуу деп айткан экен. Адила. Вала адлу фи рида. Демек, субханалла, ушундай экен. Эми айтып аткан 3 нерсе адамды кууратат деген экен. 3 нерсе адамды кууратат. Кууратат деген сеп мындай жок кылат. Жолсо бул дүйнөсүн, ахиреттин жок кылып кое турган нерсе экен. Биринчиси өтө сараңдык. Пайгамбарыбыз мен үммөтүмдүн арасынан эң жаман бул сараң деп айткан. Туурабы? Ошол себептен кээ алымдар субханалла сараңдыкты ушунча деңгээлде айтышкан. Сараңдар бул дүйнөдө сараңданып отуруп, ахиретте кургалат экен да. Ахиретте. Мен ошондо бир окуя айтып бергем, дагы айтып бере берейинчи шуну. Кайталанып калса музаккара. Бир Дамаск шаарында бир өтө бир сараң адам болгон экен, жумот. Бактияр Дамала бир сөзү бар экен. Бая эмеде Москвада жүргөндө дейт, сенде жок болсо дагы дейт да, жаныңда досуң жумот болосо ошосон дейт да. Ушундай айтат экен, күлдүрүп айтат тура. Анан соң ошончо эле карасам ушундай экен да. Ошо Дамаскта бир аябай бир жанагындай сараң, ушундай бир адам бар экен. Өзүнөн аяган ушундай адам бар экен да. Анан субханалла, Алланын кудурети, бир Багдадта өзүнөн да бир сараң адам бар экен билет экен да. Анан ошону бир зыярат кылып келейинчи деп барыптыр. Барсанын издеп жүрүп караса базарда экен. Ассаламу алейкум, алейкум, сиз баландайды сиз? Мен машалла. Биз сизди ушундай бир зыярат кылганы келдик элек, учурашып калдык. Ушунча алыстан келген экенсиз. Машалла, мен сизди бир анча мынча болсо да бир сыйлайын. Жүрүңүз дептир. Мен сизге субханалла бир зайтун майын алып, зайтун бар, оливковый масло алып, бир жакшы бир сыйлайын деп анан барса, баягы зайтун майын сатып аткан зайтун, дейт экен субханалла. Карагалачы дейт, балдай дейт да, балдай чойланы карачы, балдай дейт, шейх дейт. Жүрү дейт. Көрсө зайтундан бал жакшы турбайбы дейт. Машалла. Бал саткан жерге барса, баягы бал сатчы, карагалачы дейт, суудан да, карачы суудай бал агып атат дейт экен. Көрдүңбү таксыр, балдан суу жакшы экен, жүрдөн тура үйүнөчү. Ошентип баягы үйүнө суу менен сыйлап анан кетиргенде, дептир, машалла. Бул менден өткөн атактуу адам экен деп ойлоптур. Ошондой экен. Кээ бир адамдар өзүнөн да айт, өзгөдөн да айт. Такыр субханалла, мындай өмүрү мындай. Эң жаман нерсе ушул да. Мен айтып берем го, жакшы жашагыла, өзүңөрдөн аябагыла, үй бүлөңөрдөн аябагыла. Негизи бакылдык, мындай сараңдык өзү субханалла, бул оору, жаман оору. Бул дүйнө адамга бир эле келет. Кудай Таала рызкыны жөн эле берген жок. Карасаң кандай нерсе. Алла Таала сага берген нерседе, Алла сага байлык берсе, мүмкүнчүлүк берсе, Алла ошону сенден көргүсү келет. Биз деле эмес, сахабаларды, андан кийин аалым табайиндер, андан мужахид чоң аалымдар, ушулардын баардыгы тең жакшы кийимдерди кийишкен ошол замандын. Жакшы тамактарын жегенде, кээ бирлер таң калган экен. Силер өзүңөр мындай бир захиддик динде, мындай бир таквачылык жөнүндө дүйнөнүн ишин айтасыңар да, бир өзүңөр кийинип жүргөнүңөр ушундай жок дейт субханалла. Бул деп бизден захиддик жөнүндө айттык дейт. Биз аны жүрөгүбүз менен түрткөнбүз дейт дүйнөнү дейт. Бирок дейт бул себептер дүйнөсү, ошон себептен биз себептин баарын колдонушубуз керек. Алла Таала өзү пайгамбардын оозу аркылуу бизге сөз жөнөткөн дейт. Хадис бар дейт. Кандай десе, Алла Таала өзүнүн пендесине берген байлыктан, жакшылыкты ошонун денесинен дагы, жеп аткан тамагынан дагы көргүсү келет экен. Ушундай да. 2000 кой айдап жүрүп, согон өлгөн коюң жеген эмне пайда? Туурабы? Карасаң, ушундай нерсе. Көпчүлүгүн көрөсүң, бир карасаң бар, ушундай нерсе өзүнөн аябайт. Же бир нормальный үйдө жашабайт, же бир нормальный машинеге минбейт. Эми өзүнөн аябай берет да. Эми жок болсо, конечно, Кудай сактасын, жок болсо жокко жок. Бирок мен бар жөнүндө айтып атпаймын, туурабы? Бар адам сараң болот да, жок адам болбойт да, туурабы? Кудай сактасын, байдын текеберлигинен сактан дейт го. Бирок андан жаман кедейдин текеберлигинен сакта дейт да. Мындай байдын текебер болгону жаман дейт. Андан да жаман дейт, кедейдин текебер болгону жаман экен да. Бул жаман нерсе. Ошол себептен субханалла, өтө сараңдык инсанды эмне кылат экен? Жок кылат. Сараңданмагыла. Өзгөрдөн аябагыла, жеп койгула, жей турган жерден мындай бар болуп туруп барга бардай.
Анан өмүр бою эле тиги эме жанагы тандыр нандын үстүнө тиги майонез сыйпай берсең өлүп кетпейсиңби? Субханалла, ушундай нерсе. Аябагыла өзүңөрдөн. Аябагыла өзүңөрдөн. Мен дайыма айтам, аяба. Ушундай нерсе. Аябатып баарыңа стресс болуп кетпеңер. Ушуда. Экинчиси напсиге кул болуу дейт. Нафсисине кул болуу, субханалла. Бул эң жаман тема, бирок узун тема. Эмне үчүн кор болот? Адам нафси дайыма адамга узун үмүт берет. Жоксо мисалы дагы эртең кыласың. Эртең азыр жашсың, ойноп күлүп ал, кийин эле намаз окуп жетишесиң. Бул эң мындай эмени нафсинин эң узун, эң берген чоң убадасы ушул дейт аалымдарчы. Ушундай айтат экен да. Анан кийин субханалла, нафси дайыма адамга айтат экен, сенин потенциалың бүтө элек деп айтат экен да. Сен дагы жетишесиң. Ошол себептен жаш болуп турганда, жаш болуп ойноп күлүп ал дейт, карып калган мезгилде сен жашсың дейт экен да. Сен жашсың дейт экен. Ошон үчүн пайгамбар айтканда, карып калганда ушундай пешенесинде эки нерсе жазылып калат дейт. Биринчиси тапкан нерсенин баары мен таптым, бул меники. Анан кийинки экинчиси болсо, эмнекен биринчиси ошол, экинчиси субханалла, мен мындай жаш болгусу келет экен да. Жаштык баягы эсиңге баягы кезде мен жаш болуп турганда, мындай болуп турганда деп ушу эки нерсени айта эле берет экен да. Жок ал бирокчу. Жок, куру кыял. Карасаң, куру кыял субханалла адамды эмне кылат экен? Бузуп коет. Көп адамдар ушу куру кыялга берилип кетет дагы, ошо менен анан кыялданып, жашоосун ушу өткөзүп жүрө берет. Ушундай. Ошол себептен нафсинин кулу. Эң жакшы нафси негизи өзү субханалла пайгамбар айткан боюнча, силер дейт да, өзүңөрдүн нафсиңерден өткөн душман бар десеңер дейт, анда силер жаңылдыңар, чоң жаңылышка түшүп болдуңар деп айткан экен. Эми нафси жөнүндө мен отдельно бир тема кылайын деп жүрөм, бир өзүнчө бир тасаввуфта узун тема, кайдан болот, нафси деген эмне, нафси кандай болуп азгырат, нафсини кантип жеңиш керек, кантип күрөшүш керек, ушуну кантип тарбиялаш керек деген бөлүнчө кетет, макулбу? Эми үчүнчүсү болсо кекирейип болуп кетет, текеберлик. Текеберлик субханалла. Эң жаман Алла Таала жек көргөн нерсе. Көп адамдар ушундай деп айтат да. Карасаң мисалы бир адамдын колунда бар, бай. Бирөөгө жок. Бирок экөө эч айырмасы жок, билесиңерби? Эмне менен? Анткени экөө тең эле 5 килограмм бокту курсагында ташып жүрүштү. Куланан кулкун чыгат. Баарынын куланан чыгат. Мында чим кирсе биянан эмне чыгат? Маңка чыгат. Оозунан шилекей чыгат. Тишиң бир жерге кирип калса оозунан сасык чыгат. Субхана. Экөө айырмасы жок эч кандайчы. Болгон Алла Таала бирөөнө дүйнө берип койду, ал текебелге жатпайт. Бирөөнө Алла Таала дүйнө берип койду, бирок акыл берип койсо, акылың менен текебелердин кереги жок да. Анткени акыл субханалла Алла тарафынан берилген да. Акыл Алла тарафынан баарын эле мисалса 600 грамм, 300 граммга чейин мисалса мээ бар белечи. Бирок Алла Таала бирөөнө даанышмай аны менен текебелен болбойт экен. Эмне үчүн Алла Тааланыкы Алланыкы экен. Bir gün al жок болот. Бирөөнө күч берет экен Аллах Таала. Бирок сенден да күч чыгып кетет тура. Кыргызда сөз бар го, өзүңдү эр ойлосоң, бирөөнү шер ойлоп тура. Демек, текеберликтинчи баардыгынын куйругу кесилген экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам текебер адам кимдин жүрөгүндө чаңчалык текебел болсо, ал бейиштин жытын жытпайт. Эң жаман нерсе ушул. Текеберликтен мындай ат чабым катыш керек да, колдон келишинче ат чабым катыш керек. Биздин мындай текебер болгонго биз ылайыксыз эбиз. Анткени бизди мактасачы, макта батыл ütүп калып бул жерде элечи. Кичине мактап койсо, субхан дердейип кетишибиз мүмкүн да. Дердейип кетишибиз. Шибили рахимулла таала деген мен аябай көп айтам бул нерсени. Шибили деген бул Түркменстанда. Ушул жерде бир жер бар экен Түркменстанда. Ошо Шибилиде, ошол жерде ушундай бир шибилилик ушундай бир чоң бир аалым өткөн экен. Олия экен. Анан бир күнү кетип баратса, караса бир ит кетип бараткан эмес. Котур ит экен. Карып калган, тиши жок, бай мына өлөм деген. Анан мындай карап туруп айтат экен, бул ит эми мага караганда ылдыйраак окшойт дептир да. Ойлонуп тур да. Эми карган, котур, эчтеке жарабайт, өлөт мына. Эми бу караганда мен ичине параста өйдөрөкмүн да, адаммын да десе, Алланын кудурети ушул, олиялар менен ушундай эмеси бар. Кереметтери бар экен. Баягы ит, баягы кайрылып Шибили дейт. Мен котур экем. Карып калыптырмын, өлөт экем. Сен өйдөрөк экенсиң. Бирок
Кыямат күн болгондо Алла Таала мен котур, тишим сынган үчүн, ушундай үчүн сурак кылбайт. Сен ушундай ойлонуп койгон үчүн сурайм билесиңби? Сен Алладан корк деген экен. Ошого дейт Шибил рахматуллахи 10 жыл ыйлап жүргөн өлүп кеткен экен. Bir itten özünü öydürüp koygan sebebinен. Biz bolsa subhanallah azır emne otabız. Biz az baарын өтмөлө, как будто тимеле жердин киндигин кармап алган эле жүрөбүз го. Баардыгы тең мен деп атып субхан адамдар эмне болот? Мен деген сайын эгоизм болуп башталат. Мен деген сайын адамдарда субханаллах сараңдык пайда болот. Мен деген сайын көтөрүлүү болот. Мен деген сайын жанагы эле мамиле издеп калдык. Мен дегенде сүй издеп калдык. Мен бул эчтеке жетпейт. Мен деген адамгачы эчтеке жетпейт, билесиң ошону. Мен дегенде элечи болду да, уже бүттү. Эчтеке жетпейт. Дүйнө жүзүн салса, бүт байлык сенин болсо жетпейт. Эң сулууларды болсо жетпейт. Эң бат жүрө турган болсо жетпейт. Керек болсочу космоско, жанагы космический турист болуп кетсең да жетпейт. Жерге түшкөндө бактысыз боло бересиң. Анткени сен мен деген нерсе бар да, башканын дагы өйдө болгоң келет, дагы башкача болгоң келет да. Ошо сен абайлаш керек. Абайлаш керек туугандар. Бул дүйнө негизи жөнөкөй болуп, жупунуу болуп элечи өлүп кетиш керек бул дүйнөдөнчү. Жупунуу болуп эле эч кимге тоскоол кылбай эле, жөнөкөй эле баары. Кожо Ахмат Ясап айткандай, баары буудай мен саман деген боюнча элечи бул дүйнөдөн акырын жылып кете бериш керек. Фазаил амалда келет, бир сонун айтылган, мага окуган сайын окугум келе берет. Кандай сонун дейт, ушундай момун дейт. Анын дейт байлыгы деле жок. Анын да аркасында мураскөрлөр деле жок, баласы деле жок дейт. Карасаң, кандай сонун дейт ушундайга дейт да. Анткени себеп эмне үчүн дейт? Ахиретте субханалла мындай текеберлене турган, мындай бир эч бир нерсе жок, эң жөнөкөй акыбалда өткөрөт. Жөнөкөйлүк деген чоң бир сөз бар, текеберликтин каршысында турат да. Жөнөкөйлүк бул ушундай бир чоң бир касиет. Эгер сага ошол берилген болсочу, анда сен эң бактылуусуң, эң байсың. Эгерде Кудай Таалам сенден жөнөкөйлүктү алып койсо, анда сен бул дүйнөдө кадырбаң чөт. Анткени пайгамбардын оозунан айтылат, кимге Алла Таала жөнөкөйлүк берген болсо, ал падышалардын үстүндө падыша болот дейт. Падышалар ийилип бутунун алдында турат. Акылдуулар андан келип акыл сурайт. Карасаң кандай нерсе, күчтүүлөр дуа сурап турат экен. О жөнөкөй адамдык ушундай экен. Алла Таала жөнөкөйлөрдү сүйөт. Анын пайгамбар жөнөкөйлөрдү сүйөт. А бейиште дагы бардык адамдар жөнөкөй болот. Алар бардыгы тең, кел меникине конокко, кел меникин жеп кетчи дегенден башка эчтеке кылбайт экен, карасаң. Бейиштегилердин сыпаты ушул экен. Адамдар көп тахажжуд намаз окуп, көп садака берип, көп зекет берип, көп хажылык кылып бейишке кире албайт экен. Мен эмеле муну алдында келатып эле, мына бир эмеден 40 Имам Ан-Навийдин 40 хадисин окудум, бир хадис окудум. Ошондо ушундай нерсе бар экен. Инсан дейт, өзүнүн көп кылган амалына, маашыланып тозокко кирет дейт. Аз кылган амалына ыйлап отуруп бейишке кирет экен. Саиде келет экен. Хадис бекем экен. Мен мындай ойлоп койдум, субханалла, эгерде биз кичинекей бир кылган эле, кичинекей эле мындай бир 5 ман окуп коелу эле, анан кичине сакал коюп коелу, 4 айдан 4 жол берип коелу, субханалла монтип эле жүрөт го мондай, как будто бейиш сатып алгандай жүрөт го. Жок, субханалла. Жок. Ошон үчүн алымдар айтат экен, эмне экен? Көп билип амал кылынбаган илимге караганда дейт да, аз билип амал кылынган илимдин пайдасы дейт Алланын алдында кадыры чоңураак экен. Ошондой иншалла. Аракет кылабызбы? Амин анда. Субханакалла хамдик, ашла анта астагфирука ва атубу илейк. Алла разы болсун иншалла. Кийинки сабак шамда болот, Кудай кааласа. Алла береке берсин. Бизден келсе чырып коңуздар.